بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sүйікті bir туғандар, жұмаңыздар марек болсын. Бүгінгі жұма хутбасының темасы момундун амалы, анын жашоосу, анын ийгилиги, анын жакшы жашап кетүүсү, бала бакырасынын оң жолго түшүп кетүүсү, айтор бийиктиктерди багынтуусу өзүнүн жасаган ниетине жараша болот. Кыскасы, момундун амалы өзүнүн ниетине жараша болот. Бирөө бар оңолууну ниет кылган, Аллах аны оңдойт. Бирөө бар бузулууну ниет кылат, Кудай сактасын, ал бузулат. Бирөө бар намаз окусам деп ниет кылат, ал намаз окуйт, ниетине жетет. Эми Кудай сактасын, анын бетин ары кылсын. Бирөө бар зина кылып көрсөм дейт, ниет кылат, ал ниетке жетмейинче өлбөйт. Андыктан бардык иштин башында ниет турат. Ниет ал дененин башы сыяктуу. Мисалы, намазды ниетсиз окуй албайбыз. Ниет кылдым намаз окуу үчүн дейбиз. Даратты да ниет менен алабыз. Керек болсо таяммумда ниет кылуу фарз. Орозону ниет кылуу менен кармайбыз. Зекетти ниет кылып анан беребиз. Хаж жана умраны дагы ниет кылып анан баштайбыз. Керек болсо курбандык сойгондо дагы ушул менин курбандыгым деп ниет кылып анан союлат. Жада калса, ушу быйыл үйлөнөйүн деген ниет бар деп, үйлөнүүнү дагы, кыздар турмушка чыгайын деген ниет бар деп, алар турмушка чыгууну да ниет кылат. Демек, балалуу болойлу деген камылга бар, ошол камылганын өзү ниет. Айтор бардык иштин башында ниет турат. Ниет ал эмне десе, ээн жерде адашып калган адамга багыт берген радар сыяктуу. Ал дене мүчөнүн башы. Баш болбосо, демек дене жашабайт эч качан. Ниет болбосо, адам баласынын жашоосунун өзүнүн маңызы жок. Андыктан пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам иннамал а'малу бин-ният. Ар бир жасалган иштер ниеттерге жараша гана жүзөгө ашат деди. Биз кокустан бир нерсени болуп кетсе, мындай болбош керек болчу да, неге мындай болуп калды экен дейбиз да, дал ошол нерсени биз канча жыл мурда ниет кылганбыз да, ага кокустан жеттик. Жакшы болсо да, жаман болсо да, Кудай сактасын. Ошон үчүн пайгамбарыбыз ва иннама ликулли имриим ма нава. Ар бир инсандын алдыга койгон максаты болот. Жакшы максатты болот, жаман максатты болот. Оңолойн деген максат койсо, ал оңолот. Бузулайын деген максат болсо, ал бузулат. Жасап жаткан ишиңизде ниетиңиз негизги ролду ойнойт. Тырнактай нерсени берип, ниетиңиз мыкты болсо, ал алатоодой кайрымдуулукту кылган соон алып келет. Алатоодой чоң нерсени кайрымдуулук кылып жатып, мактануу боло турган болсо, Кудай Тааланын ыраазычылыгы үчүн эмес, атым чыксын, эл таанысын, төм көккө көтөрүлсүн, мени барган жерде барды алкабел орунан тура калсын дей турган болсоңуз, ошондой болот, бирок ал жасаган иштен эч кандай нерсеге сооп болбойт. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. Дал ошол хадисте пайгамбарыбыз Маккадан Мадинага хижрат кылып, мекенин таштап, көчүп атканды айткан. Кимдин Маккадан Мадинага болгон хижраты, көчүүсү, орун которуусу, мекенди өзгөртүүсү Аллах ыраазылыгы үчүн, пайгамбардын ыраазылыгы үчүн болсо, демек ал Аллахтын жана пайгамбардын ыраазылыгын тапты деген. Кыргызстан бир Аллах берген бермет өлкөдө бардык областтардан ушул борборду мекендеп келип жашап атабыз. Келгендеги максат эмне эле?
көпчүлүгүнүн максаты айылда жашоо болбой калды. Бул жерде бутка туруу кыйын деп келип Дордойго чыгып, жана башка базаларга барып, акырындык менен кыйналып жүрүп 20 жылдын жүзүндө алар чоң там салды. Бала бакыралуу болду. Күйөөсү өзүнчө, аял өзүнчө машина минип жүрөт. Жетти да, анткени алар ошол там салуу ниетинде гана келген. Бала тарбиялоо ниетине келген эмес да. Ал эми алар азыр балдар болбойт экен, айылга кетпесек болбойт, булар салтты унутту, каадан унутту, орусташып кетип бартат дейт да. Анткени алардын ниети өзү ошол. Орун которуудагы ниети үй салуу эле, үй салды да мынеке. Дал ошол сыяктуу кандай гана иш жасабасаңыз, бардык нерсенин алдыга койгон максаттын баарын айтып туруп, жакшы ниет кылыңыз. Ан-нияту асасул фалах ва унванун najah. Ниет деген ал ийгиликтин фундаменти. Бийиктиктерди багынтуунун шатысы. Же болбосо багыттоочу стрелкасы, жебеси. Эгерде ниет эле таза боло турган болсо, анда алдыда жүзөгө ашырылган амал да таза. Эгер ниет эле жаман боло турган болсо, анда амал дагы бузук болот. Мисалы, Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам Хазрат Абу Бакр Сиддик, Аллах мандан разы болсун, аны мисалга келтирди. Ма сабакакум Абу Бакрин бикаthir صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبه. صدق رسول الله. Пайгамбарыбыз айтты. Абу Бакр силерден намазынын, орозосунун, хажы, умра жана башка ибадаттардын көптүгү менен алдыга озуп кеткен жок. Керек болсо Абу Бакр силер менен чогуу эле динге кирди. Силердей болуп эле ибадат кылып атат. Бирок силерге караганда анын орду, анын баркы алдаганча жогоруда. Ал намазын көптүгү, орозосунун көптүгү менен алдыга озуп чыккан жок. Эмнеси менен? Валакин вуқира фи қалби. Аллаху акбар. Ал жүрөгүндөгү ниетин, алдыга койгон максатына жетүүдөгү ниетинин нукура тазалыгы менен силердин баарыңардан озуп кетти дейт. Көрдүңүзбү? Ниеттоңдоң. Ниетсиз окулган намазда ниет менен окулган бир намаз артык турат. Ниетсиз кылынган кайрымдуулуктан ниет менен чыгарылган кайрымдуулук артыгыраак турат. Ниетсиз дегеним анын максаты элдин жүзүн өзүнө буруу. Анын максаты элдин добушун алуу. Анын максаты элге таанылуу. Ал ошондой болот. А беркинин максаты кичинекей берсе дагы Кудай Таала ыраазычылык үчүн деп берет да. Кам мин мутавахирил ихсан ва муддаан лил ихлас. Канчалаган сырты ушунчалык келбети келишкен жалтырак кайрымдуулуктар бар. Жарнама жарыялар тим эле чакыят. Бирок ал жарыя, ал жарнама өзүн таанытуу үчүн жазылган. Сырткы келбет, чымыр дене ислам ага карабайт. Ислам дин адам баласынын жан дүйнөсүнүн сулуулугуна карайт. Ошон үчүн Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн бир сөзүндө «Инналлаха ла янзуру иля аджсамикум ва ла иля суарикум, валакин янзуру иля кулубикум ва а'маликум». Садака Расулуллах. Аллах Таала силердин чымыр денеңерге, келишкен сулуу келбетиңерге суктанбайт. Анткени силерди Аллах өзү жаратты. Силерди жаратып туруп кантип силерге өзү суктансын? Аллах Таала суктанып ыраазы болгону силерден жүрөгүңөрдүн нукура тазалыгына жана жүрөгүңөрдөгү ниет менен, ниеттин нукуралыгы менен жүзөгө ашкан мыкты амалдарга. Карабайсызбы? Ниетиңизди оңдоң, Алланын назарында болосуз. Жүрөгүңүздү оңдоң, Алланын назарында болосуз. А биз адамдардын назарында болгубуз келип атат да. Ниетсиз нерсе ал адамдардын гана назарында болот. А ниеттүү нерсе
ал Аллахтын назарында болот. Жада калса, сиз бир нерсени ниет кылып, аны жүзөгө ашыра албай калсаңыз, ошол кылган ниетиңиз менен жүзөгө ашпай калган нерсенин соогуна ээ болосуз деди пайгамбарыбыз. Мисалы, "Мен ата фирашаху ва хува янви an yaqum yusalli min al-layl فغلبته نومه أي عينه حتى يصبح كتب له ما نوى." Allahu akbar. Араңардан кимдир бирөө төшөгүнө келип уктаарда бүгүн сөз түрдө тахажжудка турам, турушум керек деп ниет кылып жатты. Бирок аны уйку жеңип койду. Даярдаган кумганындагы суусу дагы толо боюнча бөксөргөн жок, анткени ал туруп дарат ала алган жок. Жай намазы жазылган боюнча калды. Намаз окулган жок деп атат. Тахажжудун вактысы турду, чочуп ойгонсо багымдатын вактысы кириптир. Кыжалат болбосун, ал чын жүрөктөн ниет кылгандыгы себептүү, ал тура албаса дагы тахажжудтун соогун алды деп атат. Көрдүңүзбү? Ниет кылың. Ана ниет кылың десе, жөн эле тил үчүн деле бүгүн тахажжудка турам деп коюп жатып алып, анан багымдатка туруп же турбай ушинтип мен тахажжудтун соогун алып атам деп жүрө бербең. Чыныгы жүрөк менен ниет кылгандан кийин ал күндүзгү көр тиликтин айынан катуу чарчап тура албай калган учурда. Wa kana nawmuhu sadaqatun alayhi min rabbih. Дал ушинтип уктап калган инсан жакшы ниет кылды, турушум керек, турбасам болбойт. Мен тахажжудду жакшы көрөм. Тахажжуд менен Аллах Таалага ушунча жакындагым келет. Мен тахажжудда Аллах менен эндешип, ыйлап, бугумду чыгарып, андан сурай турган нерсенин баарын төгүп чачып, сурашым керек деп жатып, бирок уйку аны жеңип койду деп атат. Ушул учурда анын уйкусу эмне болду эми? Караң хадиске. Wa kana nawmuhu sadaqa alayhi min rabbih. Дал ушул аны тахажжудка тургузбай койгон уйкусу Аллах тараптан ага ыйгарылган кайрымдуулук белек катары. Уйку дагы ар кандай болот? Азгырык уйку, мээрим уйку, ырахат уйку, садака уйку. Караң мына шу садака уйку. Ниет кылганыңыздан кийин тахажжудка тура албай калган учуруңуздагы, эми чарчайсыз да, сапардан келдиңиз, кара жумуш, картошка каздыңыз, бак араладыңыз, суу койдуңуз, жөө бастыңыз, дааматка чыктыңыз, айтор ар кандай кошунанын тоюнда же ашында кызмат кылып жүрүп чарчап чалыгып тахажжудка тура албай калдыңыз. Демек ушул учурдагы уйку сизге Аллах тараптан берилген кайрымдуулук. Ниет кылып окуй албай калган тахажжуд намазынын соогуна сиз жетиштиңиз, ниетиңиз тууралуу. Андыктан пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям иннама юб'асу an-nasu ala niyyatihim. Садака Расулуллах. Адамдар ниеттерине жараша тирилет. Кандай ниет менен жашап жүрүп өлсө, дал ошол кылган ниетинин уландысын Аллах Таала ахиретте көрсөтөт дейт. Ким ниетинде ушул эки жакты жолдо бара жатып, şu bir uğurdap alsam ele bir, erkin kalkan bir buyum tutsa uğurdap alsam ele deyip niyet kılıp жүрүп жашап өлсө, ал кыяматта тирилгенде колуна ар нерсенин кармоо алып, бекитип жүргөн, качып жүргөн, тартып жүргөн, уурдап жүргөн абалда тирилет деп атат. Ким оңолуу максатты ниет кылып жүргөн болсо, ал оңолгонун Аллах Таала өзүнө өзү көрсөтөт. Карабайсызбы? Не бир укмуш мыкты нерсе бул ниет. Фанния расул фадаил. Ниет деген ал эсепсиз, сансыз фазилеттердин башы. Өтө мыкты даанышман сөз жана иштердин башы башаты. Васулул масаил. Аллах Тааладан сурай турган муктаждыктардын тамыры. Ниетке жараша болот. Ар бир нерсе ниетке жараша болот. Ва асасул амал адам баласынын келечектеги жашайм деген эң мыкты болом деген амалынын фундаменти ниет. Вал амал била ния кал жисм била рух. Ниетсиз жүзөгө ашырылган амал ал жаны жок дене сыяктуу, өлүк сыяктуу. Эч качан ниет кылбай бир иш болуп калса, демек ал жансыз дене сыяктуу, өлүк. Андан эч кандай бир майнап чыкпайт. Же болбосо, вал урук била дам ва шажара била самара. Ниетсиз амал бул кансыз
тамыр сыяктуу. Кан жүрбөгөн тамыр куурап калат да. Дал ошол сыяктуу ниет болбосо амалдын өзү куураган. Ниетсиз амал ал мөмө албаган дарак. Мөмө албаган дарак. Мөмө алган даракты алча алабы, алма алабы, өрүк алабы, алмурут алабы, айтор бул ушундай алмурут көп болуп калды. Бул момундай жемиш берет деп аны ардактап, анын астына көң себеп, дары себеп, аны бутап, мисалы алпеш дейсиз да. Ал эми мөмө албаган даракты ушуну быйыл кыя салсам, бул жагын кетменге сап кылсам, бул жагын тешеге сап кылсам, анан тек куурагандарын аралап бир отун кылып койсам. Демек, мөмөсүз дарак ал көлөкө эле болбосо, андан башка эч кандай анын пайдасы жок инсанга деп атат. Көрдүңүзбү? Ниет сөзсүз түрдө адам баласынын жашоосунда негизги ролду ойнойт. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям "Мен канати дунья хамму. Фаррака Аллаху алейхи амра ва жа'ала фақраху байна айнайhi ва лам я'тих мин ад-дунья илля ма кутиба лаху." Кимдин бул жашоодогу ниети дүнүйө жыйноо болсо, мисалы эрте менен баары базарга барат да. Же дыйканчылык, айтор дүң базар, жекене базар. Ар бирибиздин өзүн негизги жашоодогу максат эрте менен турганда бала бакырага бир кийим кече, тамак аш, үйдүн электр жарыгын, газ жана башка нерселерди төлөө үчүн аракет кылыш керек да. Кимдин бул жашоодогу негизги максаты жөн эле дүнүйө жыйноо эле боло турган болсо деп атат. Анда фарракаллаху алейхи амра. Аллах Таала анын жашоосун жана ишин чачкын кылып коет. Сарамжалдуу болбойт. Кедейликте Аллах Таала анын эки көзүнүн ортосуна ушундай кадап коет. Ал ошол кедейликти көрүп жүрүп, колундагы гил деген байлыкты көрбөй, өзүнүн ден соолук деген байлыгын, үй бүлө деген байлыгын, тууган урук деген, ата эне деген, бир тууган, перзент деген байлыкты көрбөй жүрүп, бирди, экини төрт кылам деп жүрүп өлүп калат. Ниети эле бузук боло турган болсо. Улам я'тихи мин ад-дунья илля ма кутиба лаху. Ал канчалык дүнүйөнүн аркасынан сая түшүп чуркабасын, Аллах жазган өлчөмдө эле ала алат, андан акча эч нерсени ала албайт деди. Андыктан ниет оңдош керек. Ал эми "Ва ман канат ал-ахирату нияту жамаа Аллаху лаху амра." Кимдин бул жашоодогу негизги максаты ахирет болсо, эртең бейиш үчүн иштеш керек болсо, кичине болсо дагы чөнтөгүнөн чыгарып, мендого бар азыр. Ушуда жок окшойт, ушу бере салайын деп берсе, кайрымдуулук кылса, кечирсе, кабар алса, кайрымдуулук кылып мечитке, медресеге, карыялар үйүнө, жетимдер үйүнө, жолго, мектепке, фапка, бала бакчага жана башка нерселерге ушинтип кайрымдуулук кылып турса, ушул кылган кайрымдуулугунун негизги максаты мен булардын жыйынтыгын, үзүрүн сообун ахиретте Алланын алдынан сыйлыкка бейишти алам деген ниет менен кылса деп атат. Жама Аллаху лаху амра. Аллах анын бул жашоосун жана жашоодогу бүт бардык ишин сарамжалдуу кылып, тизмеке, жипке тизилген шурудай кылып, катар кылып коет. Важала гинаху фи калби. Аллах байлыкты жүрөгүнө салып коет. Анын жүрөгү ток. Мурдагысында анын жүрөгү ачкале, кедейлик эки көзүнүн ортосунда эле. Аллах Таала анын жүрөгүн ток кылып коет. Жүрөгү ток, жүрөгү бай. Уатати дуния вахия рагима. Ал дүниенің арқасынан емес, дүние анын арқасынан, оңынан, солынан, маңдайынан чыга калып жүдөтөт. Анткени анын ниети мыкты болгондугу үчүн дүние ага кор болуп келет деп атат. Ошол себептен ниетиңизди оңдоң. Базарга чыкканда дагы Кудай буйрса, бүгүн тапкан пайдамдын момунча бир бөлүгүн ушул кошунага берсем, бир операция болгон атат экен, ошого берип койсом, тиги магазинге кирип кимдир бирөөнүн карызын, карыз дептерден өчүртүп койсом, анан больницага бир эки шприц берип койсом, ата энеме момунча кылып акча жөнөтүп койсом, бир туугандан кабар алып койсом, үй бүлөмө мындай кылсам деп ниет кыла турган болсо, Аллах Тааланы байытып коет деп атат. Ошондуктан пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям иннека лан тунфиқ нафаqa табтагы биха вajhallah илля ужирта биха. Кандай гана кайрымдуулук кылбаңыз,
niyetingizge jaraşa Allah Taala soğuğunu berip turat dedi. Kандай gana nafaka kılbaңыз. Bekерден Peygamberimiz tozokton öz denengdi bir kurmanın jarımın berip bolsa dahi munapız kılıp boşotup al dedi. Karang, bütün emes, jartısın dep atat. Jartısın özüň je dahi, ekinçisin uşul men deyil açka bolsa kerek dep jakşı niyet menen ber, oşo kurmanın jartısı seni tozokton munapız kılat dep atat. Kanday gana kayrımdуулuk kılbagın niyetiň ele mыкты bola turgan bolsa Allah soğun berip turat dedi. Jada kalsa dastorkon çetinde oturganda jubayыңдын oğuzuna kel kagılayın baybiçem, kel gelinçegim, sүйüktüm, oğuzuna muну etти salıp koyunçu dep jakşı niyet menen berseň. Niyet degen emi bul jerde balam menen kızım şu men öz gelinçegimdi sıylap atkanday biri-birin sıylay turgan bolup kalsın gelecekte bunusu üylönüp tekinesi turmuşka çyksa. Karang, uşul niyet menen berseň dep atat. Üy bülöňde oňolot. Sen niyetiňde oňdogonuň üçin oşol bir tiştem nandy salganyňa dagı soğup alasың. Subhanallah. Karangçı, ne degen mыкты ibadattın iyisi biz. Yahya ibn Abi Kathir mınday deydi. Ta'allamun niyye fe inneha ablagu minel amel. Niyet kılууну үйröngülö dedi. Niyet kılууну үйröngülö. Ankene al niyet kılууну үйrönүү iş үйröngöndөн öýdörök turat. Ne degen mыкты söz. Altın menen жазылып kala turgan sözde, jürekке kadalıp kalış gerek da. Misалы mıneke, bizdin baldarыбыз, kızdarыбыз mektepti bütköndö, alar özünün oyun bildiredi. Men medinstitutка tapşırgan atam. Men farmga tapşıram, dareger bolam. Jönle aptekar bolam deydi. Biri xirurg bolam deydi. Biri aytat men ekonomist bolam deydi. Biri aytat bir jurnalist, men jurist bolam dep, har kimisi bir niyet kılıp algan. Anan biz aytabız da, jok sen jurist bolboysun, senin kolundan kelbeydi. Sen momunday bol dep ele ata-enesi majbur türde aga bir kesip niyesi kılat da. Anan oşon menen bayakı özünün kılgan niyetin yüzege aşpay kalgandygy üçin kıjalat bolup jürüp yaşay beredi, iştey beredi da. Baldarga niyet kılууну үйretiş gerek. Al bagıttoочу kompas. Momunday kılgıla degen. Birok bir neseni unutpaş gerek. Ulum sen jurist bolosun. Ova. Kolundan kelet. Şığың da var. Birok juristten murda adam boluunu niyet kıl. Karagıla. Adam boluunu niyet kıl. Juristler var da misal aymandыk dengeliге düşüp kalgan. Vraç var. Adam boluunu niyet kıl balam. O vraç bolosun, senin kolundan kelet. Sen anatomiyany jakşı okudun. Biologiyany jakşı okudun. Sen bolalasın. Birok adam boluunu niyet kıl. Kızım kagılayın. Birinci adam bol. Karang, al çınıgı insan bolsun, al adam bolsun, al vraçtık, ekonomist, juristik al ekinci orunda. Çınıgı negizgi maksat al adamdık. Adamgerçilik kasiyet. Niyet oşo koyuş gerek. Oşon üçün Sufyan es-Sevri mınday dedi. Ma alajtu şey'en aşadda alayya min niyeti li'annaha tetekallab alayya. Maga üstökö bostok gelgen nerselerdin içine niyetim menen güreşkön siyaktуу eç nerse menen alıp uruşup güreş albadım. Maga köyle nerse geldi, oң solumdan, asti arkamdan köyle nerse geldi. Barına turuştuk berip kelem. Men uşul ötö katуу karmaşkanım niyet boldu. Oşo niyetimdi oңdошум kerek dep жүрүp çaçım agardı dedi. Ankeni niyet degen zamat özgörüp turat. Zamat özgörüp turat. Adam balasının maşina bazarga barıp turup, "Munu oşu maşinadan alayın" dep niyet kılıp atam deyit da dosuңuz. Oşoga gözüm düşüp kaldı, mağa dele jagып atat, jakşı eken. Siz barıp ele, "Ay bolboyt, men mындай maşinаны көбүн көргөмүn, teğip de görgöm, ул мындай." Daroo niyeti buzulat da, gördüңүzbü? Niyet ушундай özgörüp turat. Niyet menen güreşүү bul eң negizgi nerse. Niyetти oңdoп alуу bul özünün жашоосун oңдоо. Fal ihlas ay an-niyye. Çın ihlasçılık. Niyet bul amaldı buzuluğundan tazartуу. Amaldı buzuluğundan tazartуу. Жашоону oңdоо. Misalı Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e bir kişi geldi.
Araayta rajulan gaza yaltamisul ajra ve zikra. Ma lahu? O Allah'ın elçisi, men bir suroo menen keldim. Bir kişi var. Al gazatqa çıktı. Gazatqa çıktı. Soğup alayın dedi. Negizi maksat soğup alayın dedi. Biroq oşol эле учурда elge de biraz taanılıp kalsam mı? Munda bir özümün çımır denem menen kılıçlı tiyaka biyaka kılıp munda urup onlarga görünüp koysam bu degende niyeti olup ketti. Biroq soğup bütünle çıktı. Arasında kichine ушундай bir атактуулукту dagы sүйүп ketken jagı var. Ma lahu? Ушуга кандай жооп берилет dedi. Peygamber aytты, la şey'e lehu. Ağa hiç kanday soğup verilmeydi. Dedi Peygamberimiz. Fe'aade 3 marrat. Janağı kişi 3 jolu kaytalap soradı. Peygamberimiz her birinde ağa hiç kanday soğup verilmeydi dedi. En ayağında Peygamberimiz İnna Allah la yakbal minel amel illa ma kana lehu halisan ve butga bihi vechha. Allah Taala hiç kaçan kabul kılbayt bir amaldı, bir ibadatты, bir işti. Niyetine ele kichine bir başlaysa aralashıp kalsa. Allah Taala'nın rahatçılığın talap kılbay, jasay turgan işine Allah Taala'nın rahatçılığın negiz maksat kılbay, başka neseni aralashtirsa, Allah anın amalın kabul kılbayt, kıjalat bolbay koysun, uvara bolbay koysun dedi. Bugün emi misалы bir жылkı soyup, je bir ögüz je koy soyup bir kayrımdılık kılayın dedi da. Anan, mende bir oy bolup atat, uşunu bir tartıp koysoňar kanda. Uşunu bir tartıp çıkarıp koyboylubu dedi. Oşol tartıp çıkarıp koyboylubu degendin içinde demek al Allah'ın rahatçılığın tandagan jok da aralaştırdı. İçine görünüp koyar eylem biz dele melge. Tartып öletpay ar bir adam dedi de. Ova hazır emi misалы tartpay, videoga tartpay, dalil kılbay, suretke tartpay çıkara albaysың da. Keyde akça bergen kişi tartışыңar kerek. Men görüşüm kerek deyit da. Misалы keyde uşintip aytat da. Al em özün jol menen ketebesин al esi bilet. Biroq siz jasap жаткан işiniz ушундай kılbaң.